Ассаламу алейкум, урматтуу Багыстыруу Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Сиздер менен мен Бекболот Гыламов, Багыстыруу Кыргызстан каналы. Бүгүн Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Үч Коргон айыл өкмөтүндөбүз. Бул жерде жүздөгөн гектар үлүш жерлер бакка айландырылган. Мына ошол бактын арасында сиздер менен бүгүн ушул бак жөнүндө кеңири маалымат беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум багбандар, кутман күн. Кыш келип, бутоо иштери башталды. Негизден кышында семишке уруктуулар буталат. Алма буталат, бий алма буталат, груша буталат, шабдалы менен гилас эрте жаздан баштап буталат. Анткени алардын бүчүрлөрүн суук уруп кетүү мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн. Эгер кышында суук боло турган болсо, анда алардын бүчүрлөрүн суук урушу мүмкүн. Ал жигиттер бутап атат. Бул буталган алма. Бир алмадан ашып кетсе 10%-дан 20%-га чейин гана бутоо керек. Анткени алма аша турган болсо, анда тамыр системасынын менен үстөгө баланс бузулат. Катуу өсүүгө алып келиши мүмкүн. Ошондуктан суранычы алманы өтө катуу бутоодон этият болуңуздар. Мына кесилген жерлерине краска же болбосо садовой вар сүйкөлөт. Кыргызстанда үлүш жерин 95-жылы бөлүп берген. Башында бул жерлерге кадимкидей биз сыяктуу буудай, арпа, жүгөр айдап келишкен. Бирок акталгандыктан 2000-жылдары бул жерде бак теге башташкан. Үч Коргондо негизинен шабдалы, алма, гилас менен атагы чыккан. Көбүнчө бул жердеги өстүрүлгөн мөмө жемиштер четке экспорттолот. Үч Коргондун билесиздер, гиласы негизинен Москвада өтө таанымал бренд болуп эсептелет. Тилекке каршы бул жер көбүнчө Өзбекстандын атынан таанылып калышы мүмкүн. Туугандар, азыр биз шабдалы бактын арасындабыз. Шабдалы бакты көрүп турасыздар. Шабдалы бак 4-2 схемада тигилиптир. Эки көчөттүн ортолугу 2 метрден, ортодогу жолу 4 метр коюлуптур. Шабдалы 8 жылдык штампты көрүп турасыздар. Жерден 1 карыш, 1,5 карыш штамп коюлган. Штамп деп билесиздер, биз мына ушул астын штамп деп атайбыз. Сиздер жакшы билесиздер. Мына ушул көрүнгөн бул штамп. Бул крона. Үстүндөгү мына бутактар, бул мөмө берүүчү. Мыналар мөмө берүүчү бутактар. Штампты айтып кеттик. 1,5 карыч, 2 карычка чейин 40 сантиметрге чейин жетпейт. Ошондой аралыкта коюлган. Эки көчөттүн аралыгы 2 метр деп айттык. Аралыгын көрүңүздөр. Аралыгында бир аз болсо дагы 1,5 метрге жетпеген аралык бар. Аралык сакталган. Эми бутаганда көрүңүздөр. Бул жерде бутаганда өтө орусча айтканда жестко буталат. Буталган жери дагы көрүлүп турат бул жерде мынакей. Почти 10 сантиметр коюп туруп эле буталган экен мына. Мына жерден мына 10 сантиметрден коюп буталган. Өтө кыска буталган. Эми өскөн бутактарын көрүңүздөр. 1 метрге чейин нода сүргөн. Мына ушулар дагы быйыл жазында буталат. Негизинен азыр бул жерде алмалар буталып атат. Чоң, жакшы чоң алмалар кышында буталат. Биздин Фергана өрөөнүндө, айрыкча мына ушул Үч Коргон көк талаада кышында бутаса эчтеке болбойт. Себеби алма суукка чыдамдуу келет. Данектүү мөмөлөрдөн болсо, гилас менен шабдалы бул эрте жаздан буталып баштайт. Бул жерде Элберт сортундагы шабдалы экен, жана ошондой эле Красный Москва. Красный Москва өтө сонун жакшы шабдаллардын бири, ошондой эле
Нясар. Атағы алысқа кеткен жылаңач қызыл шабдалы. Мына ушул шабдаллар жетиштирилип атат. Эми багылыш тартибинде карап кете турган болсок, караңыздар, эки жагынан арык кеткен. Көчөткө 50 сантиметр жетпей арык кетет эки жагынан. Көчөттүн түбү жогоруга көтөрүлгөн. Суу прямой мына ушунун денесинде түздөн түз тийбей деген. Мына көрүңүздөр. Анан кантип багат дей турган болсоңуздар, кадимкидей эле койдун уйдун кыгы берилет. Эрте жаздан же болсо күзүндө нитромофоска менен диамофоска жана амофоска. Азот, фосфор, калийди беришет экен. Өтө катуу буталган үчүн бул шабдаллар өтө жакшы өскөн. Үстүндө кызыл бутак көрүнүп турат, кызылдай. Бул өтө жакшы өскөн сулкун жакшы мөмө бере алат деген бутакты түшүндүрөт. Бул жерде сапаттуу чоң-чоң экспортко жарамдуу шабдалларды жеткиришеттер. Канча жылда көрүштүңүздөр экөөңүздөр? 41 жылда. 41 жылда көрүштүңүздөр. Армияда бирге болгонсуздар? Армияда бирге битер атада, битер часта кызмат кылганбыз. Бир часта. Битер часта кызмат кылганбыз. Шопыр болуп иштеген. Мен шопыр адам. Строительдер. Строительдер. 41 жылдан учурашым алган эле. Какада йөрүп. Мана дос бактырып ташаган. 2005 yıldan beri bakıyorum. Manyer alma bak, manyer şaptalı bak. Maşın meyvelerde mevzusunu abrese kılayım. Abrese kırıştı sebabı maşı alma çıralık sıfatlı bölüşü, kata bölürdü, çıralık bölürdü, pazar bol bölürdü. Bunisi alma bolsa nasıl şaptalı bak. Haması ön yıllık köşeler. O da burada abrese kılayapız. Qancha yıllık bağı maşla bu? Maşı bu 10 yıllık bağladı mana şu. Olma bu 10 yıllık bağla maşılar. 10 yıllık bak. 10 yıllık. 10 yıllık bağla maşılar. Bu yıl düşüm aldınız mı? He? Düşüm aldınız mı? Alma düşüm? Ha olma ha tüzük. Xudoşu normal aldı. Yaxşı tüzük. Nasip karasa alyapız. Karasaz böyle de. Sıfatla olma alamasız. Karaş gerek, doğrulaş gerek, boşa kılış gerek. Mehnat kılış gerek de kullanış kalan. Mehnatsa amanası böyle öğrendi. Hammasi mehnatga bog'liq. Qancha yildan beri uşul baqqıl otasiz? Ben 2005 yıldan beri. 2005 yıldan beri. 2005 yıldan beri. Bul yer ülüş baq da? Ha, uluş baq berler ha. 2005 yıl tegilgen. Ha, 2005 yıl tegilgen. Ошондо 1 гектар жерге 1250 түп көчөт батып атат. 2-ге 4 аралыкта тиге турган болсок, эгер 10 килограммдан ала турган болсок, түшүмдү эсептеп көрүңүздөр. Канча болот? Шабдалы быйыл 20 сомдон 80 сомго чейин баланды. Андан тышкары мынакей бактын арасын көрүп турасыздар. Бак чоңойгондон кийин бактын ичин айдаган эмес, жөн гана жашыл чөп катары калтырылган. Бул жерде 3 жолу орун болот. 2 жолу орулат, 3-чүсү мына мынтип малды кое беришет экен. Ичинде мал кеңире жазга чейин тоет, чөбүн тазалайт десек жаңылышпайбыз. Көчөттүн түбүн атайы топурак менен үйүп көтөрүп коюшкан. Биринчиден тамырды ным менен сактаса, экинчиден көчөттүн шамалга оонап калышынан сактайт.
ошондой эле нымдуулуктан жогору турат. Көрүп турасыздар, бакты бул жерде кеч күздө оңой жолу, бакты тазалоонун жолу мынакей уйларды, койлорду, ат жылкыларды кое беришет экен. Кышы менен таптаза кылып, ото чөптөрдүн бардыгын таза кылып булар тазалап коет. Ошону менен курт кумурсканын чөптүн арасында кышташка шансы жок болуп калат экен. Бул шабдалы бактын бийиктиги ашып кетсе 2-2,5 метрди түзөт. Баары бирдей 4 кроналуу жөн эле үстүнө чыгып, же болбосо жерден туруп дагы терип алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бир шабдалыдан 50-60 килограммга чейин мөм алууга болот. Орто эсеп менен. Негизи 10 килограмм мөмө түйсө дагы бул өзүн актайт. Бийик өсүүчү алмада эгер сизде ушундай учуртуш келе турган болсо эмне кылыш керек? Азыр көрүп турасыздар, алдыбызда 2 чоң тик өскөн лидер бутагын алып салдык. 2 лидер бутак алып салдык. Бул жерде азыр 40%га чейин жакындады. Бутагы 40%га чейин алынып калды деген сөз. Бул билесиздер, эртең ызылдап бул жерден жашыл мына ушундай, мынандай жашыл өсүндүлөр өсүп чыгат бул жерден. Майда, июнь айында буларды кол менен алып койсо боло турган мүмкүнчүлүк болот. Ошол учурда буларды алып коюш керек. Болбосо бул алма мөмөгө отурбастан кайра өсүүгө алып келет. Эгер катуу өсө турган болсо, мында мөмөгө эмес, бул бутакка айдай баштайт. Муну биз көбүнчө алма албаган алмаларды эркектеп кетти деп айтабыз. Эркектеп кетүүнүн себеби катуу бутоодон улам болушу мүмкүн, же болсо бутактардын тик өсүүсүнөн болушу мүмкүн. Ошондуктан мына ушундай катага жол бербеш керек. Жылдап кеткен катаны жылдап кайра түздөөгө туура келет. Же болбосо жашыл бутоо аркылуу кайрадан жөнгө салып алууга болот. Сиздер менен Багыстыр Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.